алейкум, агайын туугандар. Башканы коюп Манастайт дейт. Батаны алып Манастан баштадык ишти Таластан деп. Атамекен партиясынын салты бар. Болот Исентаевич салып кеткен ошо Таластан баштачу экен ар бир үгүтүн дагы, үмүтүн дагы. Анан бүгүн үгүттүн алгачкы күнү Манас Ордодон баштадык, Манас районунда улантатабыз. Биз ар качандан бир качан айтабыз да. Жаштар келсин, жаштар келсин. Элита кетсин депчи. Мына жаштар келди. Мына жаштар. 29 жашта. Мына жанар. 30дан аштайды 40-ка болсо элек. Мына ушул жаштар да. Анан элита кетсин, элитаны кетире турган силерсиңер да, булар кетире албайт. Элиталар жанагы айтпады биз элитабыз депчи. Ушуну айтканда мен таң калам, ошол канча элита болуп кетти депчи. Элита деген сөз өзү эки сөздөн турат. Эл анан ит деген. Кимиси элдин ичиндеги, кимиси иттин ичиндеги аны өзүңөр тактап алгыла, тандап алгыла. Мен элита эмесмин. Элитный сорт эмесмин. Мен бир жөнөкөй эле шекердин баласымын. Атамекен партиясы, анан социал-демократтар партиясы бул Кыргызстандагы эң эски эки партия. Экөө тең социалисттик көз караштагы партия. Мен Өмүрбек Чиркешевичке өзүн айттым. Сиз Гелмут Кольдун жасаган элдигин жасадыңыз. Гелмут Коль эки Германияны бириктирип кетсе, сиз эки социалисттик партияны бириктирип кеттиңиз. Дегеним, мен дагы, Элвира дагы, Жанар дагы биз СДПК партиясы менен келгенбиз. СДПК партиясы менен Атамекен партиясы билесиздер, эр шаркак эки бийлик менен күрөшүп келген. Алан эми ортодогу баягы разборкаларына көңүл бурбай эле коюн, ал боло берет экен деп. Үйдө деле казан аяк кагышкандай эле кеп экен да. Бул Өмүрбек Чиркешевичтин экинчи бир эрдиги бул мезгилди өзү элитадан кетем дегени, жаштарга орун берем дегени. Мына бизге жаштарга орун берип силер баргыла, мен кеңешчилик статус алайын деп өзү акырын жылып берип, мына жаштардын баардыгын алдыга салды. Туура, биз бара турган жол биз үчүн жакын көрүнгөн менен бирок алыс. Анткени ал жолду алыстата турган байлардын, базаркомдордун, бандиттердин, банкирлердин партиялар келет. Биз айтпадыкпы жана, мен айтпадымбы? Биз Баткендин этин жегени келген жокпуз. Биз силердин добушуңарды суркана келди Карыска. Биз талас айтып койсо күскүгө бере берчи депчи. Ошо күскүгө бергиле 4 октябрда. Биз силерге иштеп беребиз. 2000 сом пул бербейбиз, ачыгын айтып коеюн. Бере тургандар эртең келет, анан бизди өкүртө жамандайт. Алардын колунан бак келбейт. Баткендин деле бапылда, Кыргызстандын деле бапылда. Биз кыйратабыз дейт да. Анан турасыңар ушинтип, алсамбы, албасамбы деп ойлонуп, помидор анда балкарс кетип атканда депчи. Мына ошолор коркунучтуу. Ошолордун айынан 20 айтпады тилек, мен 29га чыктым, эч жакшылык көрбөп турдум. Эгемендиктен бери силер жакшылык көрдүңөрбү? Әркім өзімен өзі. Ошо да. 30 жылдан бери чачагарды жашуусу эле картайып баратат, башка эчтеке өзгөрүп кетет. Бийликтин көйнөк алмашат, элдин көйнөгү алмашпайт. Бири келет, бири кетет. Ушул 29 жылдан бери элита башкарып атат. Эски схема башкарып атат. Мына жана тилек айтпады, биз ошол схеманы сындырып атачы. Мына ошол системаны сындырабыз деп, мыналар биз бел байлап алдык. Бизге да коркунучтуу, ошол жерде ойлоп башка жана булар сүйлөгөндө бая сүйлөгөндө оңой эмес да. Мен бир кесиптешим бар да. Сен сүйлөп койбойсуң. Өткөндө бир жолу сүйлөйм деп сага эре киши болуп, бир ай фильм полиция талкала дейт. 30 000 доллар берип кетирдим дейт. Урдум ушундай мен. Байлардын баары сүйлөйт. Бул шайлоонун тарыхый мааниси чоң. Бул тагдырды чече турган, тайгасын кече турган шайлоо. Же биз алдыга жылабыз, же биротоло жана мамлекетти эң коркунучтуу абалга келдик. Азыр жанагы айтат го, баш иштебесе буттун шору, баш иштебесе журттун шору дейт. Бизде башчылар иштей албайт да. Өкмөт башчысы коронавирус болуп, ковид болсо, кымыз ичке эс алып кетип койгон премьер-министр эмне кереги бар? Спикер бизге эмне кереги бар? Парламентке жанында сөз айтылып аткандан кийин. Бизде бүт бийлик эл алдында ишенден кетти. Аны бардыгар көрүпсүң. Кечеги апатта жардамга мына тилек окшогон эле балдар келди. Ушу балдар жүрдү, мына Баткен эки реанимер алып берди. Туурабы? Өкмөт алып берди. Өкмөт алды 60 000 доллардан ал айтты кече. 60 000 ден, 60 000, анан 3-өө 90 000 ден алыптыр. Алар 17 000 доллар экен. Каратып туруп койду. Каратып туруп койду, көз көрүнөт. Анан кийин урлар жок деп фактылар барбы дейт. Факт турбайбы өзү.
ушундай нерселерден эл деле тажады да. Араң эле турабыз да. Анан азыр эми бир айдан кийин Кыргызстандын жаңы тарыхы ачылат, жаңы барак ачылат. Ал кандай болот? Эгер күчтүү парламент болсо, күчтүү өкмөт болот, күчтүү өкмөт болсо, күчтүү президент болот, күчтүү президент болгондор күчтүү мамлекет болот. Жок, силер дагы эле келатат азыр артыбызда бир партияда 36 экен, мен санадым кечин эринбей отур 200 ичинен. Эми ушул жолу урматтуу манастык туугандар, таластыктар мындай эле топураңкыл эле бир ыңкылап жасай бербей, бир ынтымак жасап, ушуну бир революциянын ыңкылабы кылтырып бир жолу кидет этпейикпи? Акчасын период бер деп туруп бирдекени салдырып алгыла. Анан кийин айдап туруп салгыла. Бир добуш бербей, нөл кылып койсоңорчу. Ой, мен келип ушул жака бир эстелик тургузуп атырмын. Айбердин чындыктын эстелигиде турушу Пушкинге тургузуп атырмын да. Анан таластыктар бүткүл Кыргызстанга демократиянын үлгүсү, демократиянын көзгүсү деп дүйнө суктана тургандай бир эдик жасай тургандай мезгил келди го. Биз жасабасак эртең бирөө жасайт. Өкмөттү көрүп атасыңар, жогорку кеңешти көрүп атасыңар, бүгүнкү жашоону көрүп атасыңар. Анан кайдыгер карабаш керек. Мына азыр таластан жакшы татыктуу балдар бар атат. Мен эч таадык кылбайын, эртең биякта таластык балдарда таарым калбасын. Таластын татыктуу балдарын бардыгы жакшы тизмелерде бараткандарын мен ийгилик каалайм. Алардын барганы жакшы. Алардын элге иштеп берем деген ниети ак болсо, барсын, өтсүн. Азыр административдик ресурс деген мына баштап калды. Административдик ресурс, мен кече тизмени көрдүм. Директор школдорду, тигинлерди баардыгын киргизип койду. Анткени алар иштесе, сен административдик ресурс деп. Талапкер катары агитация жүргүзө берет. Ар ким өзүнүн айынан 300 добуш алса дагы 100 киши 300 000 добуш алып кетип атпайбы? 30 000 добуш алып кетип атпайбы? Мынакей. Анан каржылык ресурс менен каршылык ресурс. Каржылык ресурс арт жактагы бай партияларда келет жакында. Каршылык ресурсу сиз менен бизде. Биз ушуга каршы туруп бере алабызбы? Же каржыга кашайып, чөнтөк тускоого салып берсек, мына кеп дал ушул жерде. Иттин өлүк жерде жатат да, мен ишенем. Биз силерге керт башыбыз менен кепилдик беребиз. Силер Баткенге эми ашыртпайын эң көп добуш бересиңер. Мен ишенем. Рахмат сизге чоң рахмат. Анда биз мынакей көрүп жатасыздар, угуп жатасыздар. Атамекен партиясынын 10-чу тизмеге чейин киргендердин баары сүйлөдү. Кыргыздын мыктылары, каймактары, алыптары, жигиттин мыктылары сүйлөдү. Жанар Акаев, Тилек Токтогазиев, Рыскелди Момбеков. Кыздардын, айымдардын мыктылары сүйлөдү. Эльвира Сурабалдиева, Жибек, Наталья. Кыргызстанда булардан өткөн мыкты адамдар жокко деп. Анда бизе Манас районунун тургундары, мен сиздерден бир эле нерсе суранып кетейин. Мен жакында бир айылга бардым, мага суроо беришти. Мен бат-бат сүйлөйм, туурабы? Баягы айтып атат, неге жай сүйлөйт дейм, бат-бат сүйлөйм. Отуруңуздар, бат-бат сүйлөй алам. Сен бизге көпүрө куруп бересиңби, суу чыгарып бересиңби, свет коюп бересиңби? Көп нерсени айтты магачы. Мен айттым, жок, мен эчтеке кыла албайм дедим. Себеби эмне үчүн кыла албайм? Мен каягыма кылам? Мен кайсы акчаны уурдап келдим? Мен эмне акчам бар кура турган? Мен элиме иштеп гана бердим. Кызмат гана кылып бердим. Ак кызмат гана кылып бердим. Силердин үнүңөрдү парламентке козголом. А бүгүнкү күндө көп депутаттар булар эмес. Элдин үнүн парламентте айта албай жатат. Минеге бизнестер бар. Бурап коюп, МВД бурайт, СМБЗ бурайт, Генеральный прокуратура бурайт, Финпол бурайт. Бурагыштар көп бизде. Кой чайнанайын, булар санап бүтө албайсың го. Анан ким кантип сүйлөйт? Эмне деп сүйлөйт? Эмнени айтылат? Мен айта алам. Мен аркамдагы командамды айта алам. Биз баарыбыз айткычтарбыз. Биз дей алабыз, айта алабыз, аткара алабыз, иштей алабыз. Ошон үчүн мен барыңыздардан суранып кетемин. Мына араңардан. Силердин батаңарды алайын деп келдим. Биздин арада көп экен бат алгандар. Чүйдөн, көлдөн, ак үйдөн, билбейм, 7-этаж дейт. Бирок мен аркамда тургандар силердин батаңарды алганы келди. Силер бата бергиле. Силер көтөргүлө бизди. Силер бизди көкөлөтсүңөр. Биз жаныбызды карчыруп 5 жыл иштегенге ант беребиз. Рахмат барыңыздар. Атамекен алдыға тармап керектен адырлап ата десең атаңа тең. Барамыз Атамекен.
Millet anamız adam eken.